Саламаттуу Алымқадыр Бейшеналиев. Мен Мамбет Мамакевич саламаттык сактоо системасында бирден-бир аксакалдардын бири. Кече интернеттен угуп алып ушунчалык кубандым. Укчу элем мурун. Справедливость существует. Справедливость и торжество деп. Ушуну укчу элем. Наконец-то это справедливость и торжество восстановился. Как раз шел саған туш келди да буйруса. Эмалик сени тааныгандар, сени жакшы көргөндөр министр болгондо бир кубандыгыла. Министрден бираз чатак болуп, ушакпы, чымбыгына жетпей калдык. Бир түшкөндө дагы капа болдук. Эми кайра дайындалдың, кайра доверие болуп, бул чоң доверие, чоң кубаныч. Эми алик жөнүндө мен бираз окурмандарга айта кетейин. Бу Алик Бейшеналиевди мен студенческий скамьядан бери тааныйм да. Ошондон бери бул өзүнүн аракети менен, эмгеги менен, өзүнүн баягы тырышчак таланты менен медицина илимдеринин доктору болду, андайын профессор болду. Көп жылдан бери медицинада пропедхирургия бир Акынбаев атындагы ошол клиниканы башкарып келди. 1000 деген операция жасап адамдардын өмүрүн сактап калды. 100 деген студенттерге медицина сабак берип үйрөттү. Анан мындай научный кадр даярлоого, доктор, кандидат даярлоого дагы мунун 10-15 деген кадрлары бар. Бул жагынан да ийгилик иштеп аткан. Анан өткөн жылы муну эмгегине барлыгына баалап туруп, Кыргыз академия, илимдер академиясы член корреспондент болгон. То есть бул баланы мен билем. Бай иштеп жүргөндө министр болгуча эч бир жаманатсын уккан эмесмин. Эч бир шайкага кошулган эмес. Ушак жаңкы анамынага эч бир жагына кошулган эмес. Анан министр болгондо эми баягы тааныгандай бир төбөлө жакшы кубандык. Мен ошондо айттым эле, наконец-то мени саламаттык сактоого татыктуу министр келди деп. Себеби мен бул балага ишенгем. Ушунчалык жакшы иштеп баштады эле. Иштегенди ушундай активный жакшы баштады. Анан кийин баштаганда да катуу баштады да. Бул эми медицина иштеп жүргөндөн бери Кайсерде ачак бар. Кайсерде Бауреки алым жутуп ушунун баарын билчи, ушунун баарын катуу баштады. Эми катуу баштаганда мында дагы президент Садыр Наркожаевич бул балага абдан ишенген. Буга айткан саламаттык сактоо системада коррупция азайткан деп. Алик айттыр, агер силер тараптан жардам болсо, поддержкасы мен баштайын деп. Ошону менен бул бала катуу баштады да. Катуу баштаганы билет Кайсерде коррупция бар экен. Даже меган ошондо понравилось, Ош базарында канча стоматолог, билими жок стоматологдор частный занимается экен. Канча жүздөгөн акушер-гинеколог билими жок, аборт жасагандар. Ушулардын баарын чукуп тартипке сала баштады эле. Анан ошо катуу баштап, ошондо да мен айттым, катуу баштайм, эми баарыбызга эле түшүнүү. Ар бир кызматтан алынган главврач болсун, академик болсун, профессор болгон, ал кызматтан алынгандан ал министрге против каршы чыгат. Ошондо мен деле калыстыкты айткам, бул министрге кенедей да обижать этпегиле дедим. Бул министр өзүнүн милдетин так точно аткарып атат. Министрлик милдети. Муну милдети тазалаш деген. Анан эми баягы илгеркиледи. Бул эле жол эмес. Вообще кызматтан алынган киши, алган киши душман. Düşman görüp de ömrü boyu düşman görüp kalat.
Ошон үчүн көп эле совет бердим. Düşmanların көбөйүп kaldı. Bir top kılavaçlar da aldı, bir top bilimli kişiler demetti. Baykagandı, baykagandı. Ошон içinde uyuşturup, hem köpçülük, jamançılık alsa, çındık mı, kalp mı, şunu jabıştırıp, jamanat kılığa hareket kıladı kendi. Bana bir ele primer, Глазной частный больницаны, bilesiңер barыңар. 3 etaj Gleygen zdaniyani 20-30 yıldan beri bir kişi için izlep var. Bir kişi için. Anda ben bileyim bir katarak jasas için 30-50 mün geçeyim berat. Hem şunun bayakı bılıksılıklarını tabi alıp bul. Alik Beyşen Ali şunu больницаны государство alam. Tigileri likvidiyeliten jakşı hareket kıldı. Naborot Glaznoy'du поддержка kılıp bu Beyşen Alip'te jamanatlı oluğa attı başlı kişilerinde bir topları giyilişken bunu ben toşna bile. Eştike kılalmay jirdele anam Beyşen Alip düşkönden keyin oşa Glaznoy klinik ne oldu? Şım bolmadı. Jamanatlı olup kamalıp kanşam akça tölep eptep kutulup ayağında al больницаны salamatlık sakto misesine ötközüp verdi. Mına şunda 100% alik prap bolup çıktı. Bay katu köp şıl tolardı koyganda men bayakı ağa katarında, xirurgların ulusu katarı, bayakı mugalim katarında men uşa tekşerip atkan komissiyaga öz meneniyemdi toluk жазгам. Oşon жазгам, bol Beyşen Elip'e koyulgan günü men samlivay beyşenbeyim. Men kak bol köpten beri bul jigitти bilem, bol mınday nersege barbayt. Bol uyuşulgan bayakı jala. Baya düşkönдөр çoğulup alып üçün jasap atat. Mınday spravедливый tekşerip көрсөңөр dep, men baya aksakal katarında oşol özümni meneniyemdi komissiyaga жаздым ele. Komissiya kuda жылга oşonda Beyşen Elip'te günü görünüktü, günü yok dep жазıp berişken. Emi bolary boldu. Bir yıl boş yürüdü. Boreki altın balalıkta glavras bolup yürüdü. Magan ikinci jakkan jeri bayakı adamdın исполнительный. Bir demeni jetekçi kişi tavıştasa, oşon atkarsa, oşol jetekçi. Oşol altın balalıktı men bilem te başından Maria Düşevne başlagan aptır oşol kişi. Anan keyin düşkönde oşol 4 istenkasıyla kalgan, eşteke dayın yok. Uşunu barıp keyin 20 yıldan keyin görüp, Sadın Nurgozoyev görüp durup, oşon Beyşen Elip'e tavıştaydı. Uşunu sen remontta bütközge emdigi yılı baldardın günlüğü atarat bütközde. Kanday bütközösün, kanday remont al sen işin. Oşondan men tangalığın Beyşen Elip okmuş. Bir yerde bir butu şol çolpanada da jürüp, anam bayağı elden mediklerden, elden emez, mediklerden yardam kılıp, oşonu menin bütközді, bütközgönde bütkön açılışında çıkırdı. Çakırganda meni de çıkırıp, men de barıp kaldım. Anda prezident boldu, bir top ministerler boldu, köp kişi boldu. Men al oşo göldük bolga oşo yerde görüp öptürüm onu. Uşunday göldün je, uşunday koz jer eken, андай здание men görölep. Ушундай огромный здание. Babı göldün görküde. Anan remonttu uşunçalık качественно жасаптыр. Tegereginin bari asfalt, bağdarak sayılgan, adam karap turganda. İçinin jasalgaz. Baldarın jatakanası, aparatörü, вообще büt azırkı turmuşka baylanıştı, şunday jasaptır. Men görüp alıp taң kaldım da. Anan ayağında şu çay içip oturup, oşonda men ayttım. Sadın Nurgozoyev, murunkularda ayta kettim, bunun kanday deybiz, Maria Düşevne'de arkanday uşaktары жүрделе, бирок авторы ошол киши. Ne dep aytпайлы, серебряно
Майрам Дүйшемнің авторы болып қалады. Деп айтты, анан еміш, Бауреке Алимқадыр Бейшенәліпке мен разы болғаным, айтқан сұроқты атқарған. Баяқы ремонт бергенде кезігіп тұрсын бай, ошондай пустой емі қолыңан келебі деп. Ошонда айттылы, бұл Бейшенәліптен бір жақшы. Министр, президенттің айтқаны мен үшін закон. Президент умный киши, бұл айтқанын ошол вақытта тиребейт деді. Мен қандай болсын атқаруға әрекет қылам. Эми ушундай атқарып қойды. Ана ошердің барын көзінше айттым. Агер қалған министрлер де отырған. Ушу қалған министрлер ушул привычка болып кетсе, Садыр Нұрғожаев, сиздин маған жаққан жеріңіз. Ушундай балдарын күнне қарата деп қойдыңыз. Эми қалған министрлердегі ошо сиз айткандай ошол убакта точно аткаргандай привычка болуп калса деп ошого барабыз деди. Анан эми азыр телевизияден көрүп атпайбыз, Кудайга кылып, азыркы жетекчилер мага жакканы сүйлөп атат. Уважаемый, ардактуу, кымбаттуу президентибиздин айтканы боюнча, ошол кишинин тапшырмасы боюнча, ошол кишинин койгон сурооуначы ошогончо эми аткарабыз. Мына қалған жетекчилер ошондан үйрөнө баштады. Мурун эмне айтып койчу, ал аткарылдыбы жок, эч ким билчү эмес. Агар ушундай тартип болуп кетсе, тартип болот. Ар бир жер. Ошончо мен башыман өттү го. Ар дайым кийинкилерге айтам. Адам жеңбей турган эчтеке жок. Агар ошогон желаниең болсо. Мына азыр эмне 2 жылда эмне окуштары жетип атат. Мына эми бундагы жетекчиден бар дегенде эле бир тилегибиз Ак Жолдой президент болсо экен, таланттуу киши бол. Эми барыбызга көрүнүп калды. Ак Жолдой болуп атат, таланттуу президент болуп атат. Эми калган жетекчилер да ошого карата үйрөнө баштады го. Жылыш бар, Кудай жылысын. Анан ошол балдарды үйүндө ошондон бери Бейшенәлип ошол иштеп жүрдү. Главврач дейби же директор дейби. Эми азыр кайра алып келди. Мен ошондо эле байкачмын. А дегенде биринчи күндөн тартып эле президент Бейшенәлипке ишенчи, сыйлачы, урматтачы. Эми ошондо кийинчерээк баягы кийинки жардамчылар, намналар, көрүнүктүү кишилер бая бир топ жалган сведения болуп жеңип кетти го. Аны деле кийин ушул Садыр Нуркожоев өзү түшүндү окшойт. Өз көзү менен түшүндү. Бейшенәлип бул чисти эмгекчил адам экенин билди. Билип туруп кайра койду. Мен баягы Улукман аке катарында, республикада бирден бир сакалдуу катарында Садыр Нуркожоевго чоң рахмат айтам. Бул жерден көз ачыктык кылды. Бул жерден президенттик кылды. Бул Бейшенәлиптен жаңылыш болгон жок. Мындан ары менимче саламаттык сактоо системасы оңолот. Эми алигеледечим Бейшенәлипти. Бул деле менин баламдай болуп калган. Мунун сырын билем. Саган берчи совет, кеңеш. Ага катарында, ата катарында. Sen уже bir top. Men dagı ойлойм да, бул 1 жыл кызматтан түшүп, бул саган чоң урок. Бул чоң урок. Бул 1 жылда сенин башыңан кетирген ошибкаң, положить бүт барлыгы мээңде айланып бүттү. Анализировать et бүттүң. Министерствонун ишин билесиң. Кандай иштешти азыр 5 колдой билип калдың. Ошон үчүн саган менин кааларым бар ага катарында. Главный ден соолуң болсун. Анан эми иш жагында мындай кылдың деп айта албаганы өзүң билесиң. Тартип болсун. Өзүңдүн характериң болсун төрдү. Баягы аягына чыкпай калган реформа деп атасың. Муну жеткиз аягына. Баягы өзүңдүн эсиңде бар точка нарушительдер. Өңүнө, жүзүнө, положение, намсамына карабай жакшы баштагансың.
Emi sen korkpaysın. Seni menimçe el yurt düşünen kişiler düşünüp kaldı. Büt badiyesi жасайды. Salamatlık saqtоо sistemасында тартип болот деген менде чоң үмүт бар. Ошон үчүн коркпой өтпөй. Ошол реформаңды аяғына чыгары. Анан коррупция деген баляны эми мен мактанбай, медицина деле укмуш жакшы. Медицинада укмуш бар. Korrupsiyanın medisinenin içinde de var. Ошону жакшы баштадың эле, ошону аягына чыгар. Коркпай этпей. Эми өзүң көрүп турасың, кайра сени кайра президент, кайра оңой эмес. Кайра койгонуңуз бул огромный президенттин огромный ишеними, саган ишенди. Бул bir çet сый урмат сен үчүн. Жалпы медиктер үчүн тоже сыйлағандық, урматтағандық. Медиктер сыйлап, кайра, аликти кайра алып келип берди. Мун үчүн мен Жапаровка огромный рахматымды айтам. Мына көздүү киши, кадрды билген киши, она решение. Эми дагы чогуу дабыр топ министрлерди алыптыр. Мен аты жөнүн айтпайын, bir министр просто укмуш эң туура алып койду. Ал жөнүндө укмуштай сөздөр көп эле. Ошону учитывать этип, ошо туура эле болуп атат. Бул кадрлар менен жетишкенде. Эми бир телевизияден Жапаров сүйлөгөнүн угуп калдым эле. Баягы көлгө койгон губернатор, анан баягы генерал Суанаев билеш. Эми сүйлөсө, мындай келип сүйлөсө. Адам таппаган сүйлөрдү сүйлөйт. Укмуш, солидный укмуш. Көрүп турасың, укмуш акылдуу иши барын билет. А ишке барганда тилинен башка эчтеке жок. Мына алар деле тез эле түшүнүп алып сал. Мен деле айтып жүрбөйм хирургдарга. Хирургияны тил менен жасай албайт. Тили канчалык буğday куурган менен başı kolundan gelbese bir aydan tili tüyünen geçti. Mında deli şunday olup ötmeye. Tili sayraganları köp, bırak işke gelgende kolundan iş gelmeydi. Emi alike men tokacakçılık, iyilik, densoluk kalayım. Dağı. Главное ошол министерствонун өзүндө тартип болсун. Алик айтып кеткен, министер өзүңдө тартип болсун. Өзүң иштеп жүргөндө замыңдын бар душман болуп чыкканын билесиң. Бул чистый ишек максат. Мага азыр жаккан эмне. Президент Жапаров, Акылбек, Камчыбек, Ташиев, мына үчөө, мен байкагандан, мына үчөө укмуштай ынтымакты сонун иштеп атат. Мен belki Can Akılbek менен Камчыбек өкөн тең абынан сүйлейм. Бул өкөнүн ушул үлүбой жерде телевизияны көрүп атпайм. Сүйлөгөндө. Үлүбой жерде, үлүбой коллект сүйлөгөндө. Маган жакканы. Ар дайым президентти премьер кылып айтат. Урматтуу президентибиз, уважаемый президентибиз, тин указаниясы боюнча, уважаемый президенттин айтканы боюнча, ошо кишинин контролу боюнча ар дайым өкө сүйлөйт. Өкөш, значит, бул өкөнүн ынтымагы. Bir-birин уже полуслов түшүнүп калды. Эманда, министерство, любой организация ушундай болуш керек. Ой, 4-5 бул аракет кылып атат. Анан жаңы замдары ырсып, мынтибаңды отуруп, ар жагынан баш койлоп отурса, тескери. Анда эч качан ийгилик болбойт. Кичине кылт эткенде ошо ичинде чийик ойлорун чыгарып, өзлөрү жаманатты болуп, ошол балдар икеле болду. Ошондо да мен жазганмын. Андай-мындай бузук адамдарды министерство эмес, территорияга жолотпош керек. Ой, биринчи ишини поддержка кылыш керек. Ал иштей албайса жардамдаш. Наоборот, иште антикенин ордуна акырындан
кылтыйып отуруп алып кемчиликтерин эсептөө. Бул адамгерчиликтин жаткан чистый акмакчылыгы душманы деп эсептейм. Эми мунун барлыгын Алик bir жылда ойлонуп бүттү го. От мен дагы айтып кетерлим, министрисин өзүнө деди эшиктин алдында кайтаргандан тартып, аягына чейин. Бүт. Единый мышление. Başına ne dedi? Единый мышление. Bir-birini түшүнгөн, bir-биrini урматтаган коллектив болуш керек. Эми аны Алик түшүнүп калды. Аны өзүң билерсиң. Ошол bu медицинский мирде түшүнгөндөрүбүз жакшы эле кубанып калдык. Кубанып атабыз. Мен айтып атпаймынбы? Справедливости торжествует, кейде айтылып калчу эле. Мына ошол башыма келди. Справедливость деген все таки бар экен. Бар экен. Бар экен. Ал ошол аткарылса, мына торжество кубанат экенсиң, сүйүнөт экенсиң. Вообще мен Жаксакал Улукман аке катарында Аликти дагы президентти экөөнү тең ат дүшү куттуктап кетем. Кут болсун.